Бүгін өз ден соолугун, өз өмүрүн тобокелге салып, аты жаман ылаң менен күрөшкө төшүн тосуп чыккан дарыгерлер тууралуу сөз кылалы. Арыбаңыздар, мен Самат Качкынов, бул Шапалактын кезектеги чыгарылышы. Бүгін өлкөдө 16 апрелге карата вирус жуктуруу алгандардын саны 466-га жетти. Алардын ичинен 104-ü дарыгерлер. Жалпы оорулуулардын 23% медиктер түзүп жатат. Демек, ар бир 4-5 оорулуу бул медицина кызматкери. Бул өтө чоң көрсөткүч. Дүйнөдө мындай болбой эле. Мисалга, эң эле көп вирус тараган АКШда. Ал жакта 600 миңден ашык адам ооруп жатат. Анын ичинен 1,5% гана дарыгерлер. Бизде болсо кече 19 учур катталса, 15-и ак халатчандардан чыгып атат. Бүгүн 17 учурдун 5-өө медик. Жалпы ошо анализдеп келгенде, ошо медициналык кызматкерлерден дарыгерлер 29-у жугузуп алды. Дарыланып жатышат. Өз дагы орто медицина персоналдан 44, анан младший медперсонал деп 17, анан дагы эле ошондой эле ошол медициналык биздин дарылоо мекемелеринде иштеп турган да башка кызматкерлерибиз бар. Булардын саны 14 жугузуп алып, жалпы жана 104 ошол адам дарылоо мекемелеринин ичинен, кызматкерлеринин ичинен чыгып дарыланып жатат. Учурда дарыгерлерибиз жетиштүү. Ооругандардын 29 эле врач, калганы кенже персонал. Медайым аркы берки деп бизди жоошутуп атышат. Сактануучу каражаттары жок алдыга салып айдай беришип, мына ушундай көрсөткүч чыгып атат. Кече алып баруучу Асол Молдокматова вирус жуктуруп алган Аида аттуу кыз менен маек курган. Ал видео интернетке тарады. Анда ал кыз вирусту апасынан жуктуруп, апасы менен чогуу азыр ооруканада жатышканын айткан. Апасы дарыгер инфекционист экен. Аны коргоочу каражаттары жок, ишке салышып, эми азыр ал оор абалда жатыптыр. Мама у вас работает эпидемиологом. Да. Она в горячую пору встречала именно в тот момент, когда паломники прилетали, да, в аэропорту. Делала анализы. И в аэропорту, и вот с хаджа прилетели, по-моему, 19 человек были положительные, их туда без спецодежды всех отправляли, потому что спецодежду, насколько я знаю, они получили только 31 марта. То есть, считай, она без экипировки была? Да, постоянно. Обычные маски, обычные халаты одноразовые были. И позднее возвращалась домой? Или была на обсервации? Нет, она возвращалась домой. В час ночи, в 5 утра мы ее просили, чтобы она не выходила, не работала, но она говорила, что это ее долг, что она военнообязанная, что должны, если она не она, то кто. Вы, как она, работали почти все эпидемиологи, и они сейчас многие лежат здесь с нами. Сейчас вы находитесь в инфекционной больнице? Да. У вас анализ тоже подтвердился? Положительный. Сегодня мне тоже здесь принимали анализы, сказали, что и показали, что у меня положительный, здесь тоже подтвердился. Я маму, честно скажу, я через СМИ смогла положить маму, потому что она была очень в тяжелом состоянии с одышкой. Нам на тот момент не говорили, только я не могу говорить имя этого человека, который помог ее положить. Он мне сказал, что у нее положительный. Как чувствует себя мама, Аида? Мама вот сейчас, буквально минут 10 назад, ее перевели с реанимации, уже состояние у нее улучшилось. Ей плазму вливали каждые 2 часа, насколько вот мне сообщили, каждые 2 часа в течение 3 дней. Дагы кандай фактылар керек? Болбосо азыр өлүм менен алып урушуп жаткан дарыгер Бишкекте иштечү. Региондордо абал кандай ким билсин? Дарыгерлер өзлөрү айтышпайт да. Эч нерсебиз жок деп айтып чыккандарды баса калышып, кайраларды апенди кылышып, кечирим суратып жатышпайбы? Же калыппы? Здравствуйте, я врач Акушер Сунбекович, Центра семейной медицины Салатинского района. На днях выложил ложную информацию о некачественных масках. На самом деле поликлиника имеет полный комплект качественных средств индивидуальной защиты и масок. Прошу прощения за предоставление ложной информации. Бул баланы коргонуучу костюмдарды кой, бет кап антисептик жок деп интернеттеги өзүнүн баракчасына жазып койгону үчүн эртеси кечирим суратышты. Мындан 2 күн мурун Лейлекте дагы бир дарыгер эч нерсебиз жок деп жардам сураган. Эртеси эле аны табышып, анын алдына баарын жайнатып коюшуп, бизде баары бар деп сүйлөтүштү. Видеого тартып атышып дагы үйрөтүп атышат.
район боюнча дагы ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобуга, ошондой эле фельдшерлик акушерлик пункттарга, ар бир мээрбанга, ар бир дарыгерге бизге берилген ушундай каражаттардын бардыгы бөлүнүп берилди. Алар дагы ошондой эле иштерди жүргүзүп жатат деген ойдомун. Рахмат эже. Болду эми врачтарыбыздын жүрөктөрүн алып бүтүштү. Эми кың дешпейт. Жеке мен азыр деле бардык жагынан дарыгерлерибиз камсыздалды дегенге ишенбейм. Медиктерди сактап атабыз эле дешет, а күнүгө чыгып атышпайбы? Алардан вирус. Мисалы кече эле 19 учурдун 15-и дарыгерлер экен. Бүгүн катталган 17 оорулунун 5-өө медик болуп жатпайбы? Анан дагы бир кызыктай болгон бир учурга токтолгум келип турат. Коронавирус жуктурган дарыгерлер боюнча өкмөттөгү биздин эле агаларыбыз дарыгер ажы тойго барып, ошол жактан жуктуруп, жумушка келип, башка дарыгерлерге жугузган деп. Башка медиктер тартиптерди аткарбай өзлөрү жугузган деген өңдүү сөздөрдү кыйытып сүйлөй баштаганын кандай түшүнөбүз? Коргоочу костюм, каражаттары жок оорулуулардын өмүрү деп иштеп жүрүп, ооруп калган үчүн врачтар өзлөрү күнөөлүү болуп калышабы? Жок жолдоштор. Буга биринчи кезекте саламаттыкты сактоо министри, мурунку кеткени дагы, азыркысы дагы Герт баштары менен жооп бериши керек. Жана жооп берет ушул күндөр бүтсө. Өкмөт баш болуп. Оорунун очогунда жүрүп, ооруп калган дарыгерлерге өкмөттөн 200 000 сом кенемте каралып, аны да жөн бербей атайык комиссия түзүп, текшерип анан бергени жатышыптыр. Биздин бийликтегилерге деги бир таң калып бүтпөйсүң. Өкмөттүн токтому менен 200 000 сом бул бир жолу бериле турган. Эгерде медициналык кызматкерлер жуктуруп алса, эми Кудай сактасын өлүмгө дуушар боло турган болсо 1 миллион сомдун көлөмүнүн тегерегинде бул токтом кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ал төлөнө элек. Себеби ар бир учур боюнча эпидемиологиялык биз көзөмөлдөө жүргүзүп, атайын комиссия чечим чыгарып, анан кийин сунуш бергенден кийин анан болот. Бул кенемте пул боюнча кече парламенттик жыйында Рыскелди Момбеков өкмөткө туурасын айтып, дарыгерлерге штрафбаттын солдаттарына жасагандай мамиле болуп жатат деп ызаланды. Кээ бир менин урматсыз кесиптештерим, ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алдыга айдады. Анан ар бирине 200 000ден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп, ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болсо, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөнгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. 3 айда коронавирустар 3300 адам өлдү. Эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаосто, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набат болгон жок? Эмне үчүн? Эмне үчүн Глеген Россияда бир айда 170 адам коронавирустан набат болду, а ДТПдан, жол кырсыгынан 1,5 мың адам кайтыш болду. Саясат бар да. Анан кийин силер өзүңөр айтып атасыңар, буну саясатка аралаштырба деп. Саясатка өзүңөр аралаштырып атпайсыңарбы? Өзүңөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы? Кайрылтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы? Жанагы Кыргызка деген кыздарга. Анан келип алып туруп карапайым элге жумтасыңар. Урматтуу депутаттар, биз жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Урматтуу Кубатбек Айылчиевич, тилекке каршы мен сөзүмдү улантайын десем уруксат бербей койдуңар, бирок мен улантып коеюн, угуп алыңыз. Ар бир ооруну жуктурган биздин врачтарга, ак халатчандарга силер 200 000 сомдон деп айтып атпайсыңарбы? Бул шылдың. Мен сунуш кылам, керек болсо кесиптештерим колдоп берет болуш керек. Жанагы атайын эсепке түшкөн акчадан
Ал елдің ақшасы. Ошол елдің ақшасы елді қорғап қалған, елді қылған, ерді қылған ақ халатчандарға ар кимисине 1 миллион сомдон бөлүп беришиңиз керек. Силер комиссия түзүп алып арыктай тургандай бул неме эмес. Керек болсо биздин ак халатчандардын көрсөткөн эрдиги улуу ата мекендик согушта көрсөткөн эрдик. Буну силер ошондой кылып баалагыла. Силер баалай албай жатасыңар. Силер тескерисинче ак халатчандарды бүгүнкү күнгө чейин алдыңарга санайтып, артында жашында иш кылып атасыңар. Бул уят. Ошондуктан мен сунуш келтирем. Как депутат катары ар бир врач 1 миллион сомдон кенемтеп пул алыш керек. Орунду жуктуруп алгандык үчүн. А силер айтып атасыңар, кокус дүйнөдөн өтүп кетсе 1 миллион десе, эй, тирүүлөрдү ойлобойсуңарбы силер? Тирүүлөрдү ойлогула. Анан коронавирус деп. Билебиз, бунун артында эмне чоң саясат жатканын. Разборка кылабыз, кийин жооп беребиз, биз качпайбыз деп. Силер өмүр бою качып келгенсиңер. И дагы жоопкерчиликтен качасыңар, бирок акыреттен, акыйкаттан кача албайсыңар. Мен ушуну айтып коеюн дедим, мен ушуну улап коеюн дедим. Эми бул кишинин бул сөздөрүнөн кийин кошумча эч нерсе дебей эле койсок болот го дейм. Жөнү жок бийликти, өкмөттү сындадың деп айткандар чыкчу эле. Ооба, колунан келишинче өкмөт штаб иштеп атат. Бирок бул алардын түздөн түз милдети. Сындаганга дагы, талап кылганга дагы укугум бар. Ар бирибиздики бар. Жүктөлгөн милдетти аткара алышпайбы, сынды көтөрө алышпайбы, эч ким кармабайт. Элим, жерим үчүн дегендер болгондо, аэропорттордо түнөп мекенине келе албай жаткандардын баарын небак алып келип, дүйнө жүзү ызы чуу болуп атканда бул бале бизге да жакындап калды деп даярданып, экономиканын талкаланышын алдын алып, элди ачка калтырмак эмес. Эгер туура эмес бир нерсе айтсам, комментарийлерге жазгыла, ошол жерден талкуулайбыз. Эмки көрүшкөнчө аман туруңуздар.